Ошто жер титиреди. Бүгүн 27-ноябрда саат 6:27 күчү 3,5 баллга жеткен жер титирөө катталды. Сейсмология институту берген маалыматына караганда, силкинүүнүн күчү очогунда 3,5 баллды түзгөн. Ноокат районунун Жайылма айылында, Алай районунун Ачык суу жана Кашка суу айылдарында жер титирөөнүн күчү 3 баллдын айланасында болгон. Силкинүүдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. Белгилей кетсек, 2008-жылы октябрда Алай районунун Нур айылында күчү 8 баллга жеткен зилзала катталган. Андан 75 киши набыт болуп, айыл толугу менен кыйрап калган. Быйыл Кыргызстанда эт көбүрөөк өндүрүлдү. Ушул жылдын 9 айында канаттуулардын этин кошкондо 294 000 тонна эт өндүрүлгөн. Бул туурасында Улуттук статистика комитети билдирди. Ал эми өткөн жылдын январь-сентябрь айларында 289 000 тонна эт алынган. Ошондой эле сентябрь айында 41 000 тонна эт өндүрүлдү. Бул өткөн жылдын ушул айына салыштырмалуу 1000 тоннага көп. Мал менен канаттуунун этин өндүрүүнүн 1,6% өсүшү малдын көбөйүшүнөн улам болду деп билдирет Статком. Буга чейин мамлекеттик монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги Казакстанда мал экспорттоого тыюу салынгандыгына байланыштуу Кыргызстандагы малга Өзбекстан менен Тажикстанда суроо талап бар экендигин билдирген. Мындан тышкары алып сатарлар кырдаалдан пайдаланып бааны көтөрүп жиберишкен. Уй этинин килограммы 450 сомдон ашканы да белгилүү. Ошондон улам өкмөт Кыргызстандан мал экспорттоого убактылуу тыюу салган. Куланак жергесинде калктуу тейлөө онлайн жүргүзүлөт. Нарын областынын Учкун айыл аймагында 2 айдан бери калкты базага киргизүү иштери жүрүп жатат. Буга чейин чарба комитети маалыматтардын бардыгын санариптештирилип, онлайн кызматка өтүүгө даярдыктар көрүлүүдө. Бул кызмат ишке кирсе, айыл өкмөтүнө келип кезек күтүп, справка алуунун кажети жок болуп калат. Справка онлайн форматта берилет. Айыл өкмөттүн маалымат компьютердик адиси Рахат Калбаева айылдын 80% документтери санариптештирүүдөн өткөндүгүн билдирген. Өзбекстандын Фергана өрөөнү менен Атбашы району кызматташат. Атбашы районунун башчысы Нурбек Сатаров жетектеген ишкерлер жана айыл өкмөттөрдүн катышуусундагы делегация Өзбекстандын Фергана облусуна барып келди. Бул тууралуу маалыматты Атбашы районунун маалымат кызматы билдирди. Фергана району менен Атбашы району импорт-экспорт боюнча иш алып баруу максатында достук келишимине кол коюшту. Атбашылык ишкерлер өз тармактарында иштешүү боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, эт, жөн, картошкаларды экспорттоо жолундагы карашты. Алдыда Өзбекстандан дагы делегаттардын Атбашыга келүүсү күтүлүүдө.